Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстандын мекенimдин президенти. Биз ушул үйгө жашайбыз. Памирден келген кыргыздарбыз. Мен болсо 9 бир тууганмын. Ата-энем бар, Кудайга шүгүр. Апам болсо тили жок. Иним болсо, бияктагы иним бияка келсең, мындай болуп, бели мындай чор да. Мындай болуп майып да. Мындай мындай. Анам болсо, апам болсо тили жок, ошо. Биз биякта квартирада жашап аттык эле. Кыргызстан мамлекетиге мен терең ыраазычылык билдирем, бирок Кыргызстан мамлекети бизди бияка алып келип, квартира берип, акчасын төлөп атты. Анан бияктын болсо, биякта чыккыла, мен үйдү саттым эле деп, үйдүн ээси 3 күн 4 күн болду, ошентип күндө кирип эле улам айтып атты эле. Анан ошентип нарын шаардын бука барсам үйдү эле таппадым, квартирага үйдү эле таба албай калыптыр, таппадым. Ошентип кандай биякта продуктыбызды бүтүн биякка чыгартырганда чыктык, биякка бир нерселерибизди алып продуктыбызды чыгардык. Анан 9 бир тууганбыз. Үй болсо мына буякка үй болчу да, бул үйдө жашачубуз да. Бул үйдө жашачубуз. Бунун ичи болсо буякта эми мындайча айтканда 3 комната болот да. Буяк болсо, буяк мындай аш пиширган да, аш пиширабыз. Ошо аш пиширган жагыбыз да. Буяктарда болсо аш пиширабыз. Анан буякта болсо биз жатабыз да. Биз балдар буякка жатабыз. Буякка биздин бөлмөбүз болду да. Анан болсо буякта болсо ата-энем ушунда турат. Мана апам ушинтип төшөктө, апам сүйлөгөнгө тили жок. Апам болсо унсуу, анан кайда бир эгиздеп кетип, ошол неме болуп калып, анан доктурга барып, апама ар бир жумада 4000 сомдон дары алабыз да. Ошол дары менен ушинтип отурат. Ошо апамдын мен Кудайдан суранам да, ушу мечитке барып, апам менен жашасам, апам болсо айыгып кетсе деп. Сиздерден суранарым ошо Аллахтын ырзачылыгы үчүн жардам беришиңиздерди өтүнөт элем. Азыр болсо ошол үйүбүз жок. Кыргызстанда ушундай отурабыз, анан квартирага дагы үй табылбайт. Ушул анан инилерим ушинтип булар кичинекей окуп атышат. Булак болсо майып. Апам болсо орукчан, биякты карындашым болсо окууга барат, интернетте окушат. Анан ошол Кыргызстан мамлекетиге мен терең ыраазычылык билдирем. Мен Кыргызстан өкмөтүнөн суранып кетерим. Менин өзүмдүн оюм ушу Кыргызстанда кыргыз мекенимде жашап, кыргыз ата-энемди багып, бир жакшы үй бүлө болуп жашасам деп ушундай бир ой, максат, тилегим бар эди. Ушуга максат, ой, тилегиме ошо Аллахтын ырзачылыгы үчүн жардам берип кетишиңиздерди өтүнөт элем. Жакшы болот эди. Болду, сүйлөңүз. Өз үйün үшін барға подарка қылып атты. Бұндай жігіттерден көре берсін. Біз сыйлықтан асып өттік. Бұндай жігіттер көп болса, Памирдегі қыздарды қарып тұрсақ, бізге ең жақсы. Өзіміздің қырғыз дәрежесі, өзіміздің қанымыз бар. Бұлар осыларға подарка қылып атқан қырғызға өмірін берсін, іштеріне игілік, денсаулығымен, бала-шағасымен ойын өсіп, бұндай іштерді көп жасай берсін. Бұндай жігіттер біздің арамыздан көп шықсын. Бұл күресті Памирлік қырғыздарға тапсырып қоюға рұқсат етіңіздер. Болса бол, siz söylep konuş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın atı menен assalamu aleykum, hurmattуу Kırgızstan etbol bir tuğanlarım. Men sizlerge kayrıldım ele, sizlerge çoğun rahmat, ar biriңiздерге çoğun rahmat, tereң ыраазычылык билдирем. Бүгүн Турдукулов, Кылычбек Алиев бизге үй подарка эткениге мен чын жүрөгүмдөн аябай кубанам. Чын жүрөгүмдөн
аябай койнума кубанычтуу патпай ушундай бир аябай кубанычта отурам да. Аллах ыраазы болсун. Ар бир ошо өкмөт дагы биз келгенде өкмөт дагы жакшы карады. Бир жылга өкмөт дагы пенсия чектеп, квартира таап берип бизди жакшы карады. Өкмөткө дагы терең ыраазычылык билдирем. Чын жүрөгүмдөн Кыргызстан мамлекетиге, эжелерге, апаларга, карындаштарга, укаларга, байкелердин баарына чын жүрөгүм менен рахмат айтам. Ансыз дагы башка жардамдар, мындай акча жардам кылып атат, кийим аяк жардам кылып атат. Мен тең ыраазычылык билдиремин. Аллах ыраазы болсун. Аллах сүйгөн мемлекет. Атаңыз болот, Бирок менин атам болот, Абдивали. Менин атам. Сиз дагы сүйлөп бересизби? Бир-эки сөз сол сүйлөп коесузбу? Мен балдардын атасы боламын. Атым Абдивали. Биз Кыргызстанга көчүп келгенибизге ушу 5 жыл болду. Кыргызыбызды, кыргыз маканыбызды, боорубуз, каныбыз бирге, жаныбыз бирге, туугандарыбыз деп келдик. Şu жерден кеткен 1936 жылда чегара чыккан Акбата Кыргыз көчү жерлерден ошол ажырап келгенбиз. Туугандарыбыз болсо Бишкекте, Ошто жашап жатат. Биз аякта канча жыл туруп калдык. Бааларыбыз аyak кетип кетти. Кайра Кыргызстан мамлекетке келгенден кийин еңсеп жүрүп кайра элибизге, бул жерибизге келип отурабыз. Сүйүнүп кубансыз, койнуп атпайыптыр да. Рахматыбызды айтабыз. Келгендер мемлекетте жакшы карап атат. Мемлекетте кыргыз тууган боолушту уктанда аябай, акчасы менен аябай, продукциясы менен аябай, үйүнө да аябай, чуркап келип бир жерибиз ооруп калды десек, доктурга чыгат деп ушуну карап турган үчүн аябай коюңузга рахматыбызды айтып сүйүнүп турабыз. Алла ыраазы болсун. Баарыңызга рахмат. Бул үйдүн ээсине Үйдүн ээси Россияда жашайт экен. Ал киши менен сүйлөшүш албадым. Балам сүйлөштү турган. Ал кишиге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Рахматыбызды айтабыз. Убакыт туруп узакта. айткансыздар. Мына ушул экен туугандар. Бир үйдү тап көргөзүп коеюн. Чоң эле үй экен, банясы да бар экен, складдары бар экен, орожайы бар экен. Бүт тартып көргөзүп коеюн. Үй жайлары бүт баары бар экен. Королору. Ушул үй экен туугандар. Ушул үйдү бир ишкерибиз Шупан Бирлик кыргыздарга белек кылып берипти. Гаражы, корожайы баары бар экен.